Өзүңүздөр көрүп тургандай биздин кампаларга Казакстандан вагондор менен буудайлар келип түшүрүлүүдө. Бул жердеги кызматкерлердин айтымдарында эртең менен 7 вагон, тагыраак айтканда 2000 тонна буудай түшүрүлгөн. Эми 1-2 күн аралыгында дагы 23 вагондун келиши күтүлүүдө. Адистердин айтымына караганда бир вагонго 70 тонна буудай батат. Келгендери кезек-кезеги менен дайындалган жерге төгүлүп турат. Соңку күндөрү унга болгон суроо талап жогорулаган менен кампаларда буудайдын, ундун кору жетишерлик экендигин көрүп күбө болдук. Азыркы тапта бул кампада 4000 тонна буудай бар экен. Өздөрүнүн буудайларынан сырткары дагы 10 000 тоннага келишим түзүлгөн. Аны Кыргыз өкмөтү каржылайт. Алды эле бир 15 күн ичинде келип калат. 10 000 тоннаны алды. Баары 10 000 тоннаны бир күндө алып кете албайбыз. Ошол бир 15-20 күнгө бөлсөк, ошол башы бир 15 күндө келип баштайт да. Эми баягы буудай дефицит, ун дефицит деген баягы бұл маалыматтар туура эмес да. Туура эмес болгондо буудай келип эле атат. Границалар ачык эле, Кудайга шүгүр. Дүкөндөрдө да ун, каптарда жана кагаз баштыктарда таңгакталып үйүлүп турат. Сатыкта биринчи сорттук ундун чекени баасы 1280 сомдон 1440 сомго чейин. Ал эми экинчи сорту 800 сомдон коюлган. Баа кардарларды да канааттандырууда. Аймактарга да жетиштүү көлөмдө жиберилүүдө. Тартыштык болот деп эл эч кам санабай эле койсо болот дейт ун чыгаруучу комбинаттын жетекчилери. Бул жерде 2 тегирменибиз бар. 100 тонналык анан 60 тонналык. Gününe ошондо bir 100-105 tonna 3 sort un чыгат да. Экинчи сорт, биринчи сорт, анан высший сорт болуп. Ундар жетиштүү, тегирменибиз өткөн жумада жөн эле элдер паника болду да. Андан кийин мына бүгүнкү күнгө чейин магазинибизде салкын эле соода болду да. Мындай ун чыгаруучу комбинаттан өлкөдө 30 бар. Тең жарымы учурда толук кандуу иштеп жатат. Аларды каржылоо үчүн өкмөттөн жалпы 800 миллион сом каралган. Айыл чарбасын каржылоо 8 деген чоң бизде токтом бар. Ошонун негизинде ун чыгаруучу комбинаттарга кыска мөөнөттөгү баягы финансылык каржылоолор берилип жатат. Ушул акун эле ун комбинаты 10 000 тоннага уже контракт түзүштү. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, эгер тияка ун керек деп чалса, бир жуманын ичинде келе турган мөөнөт экен да. Мына 2000 тонна бир жуманын ичинде келди. Эртең мына 2 күн, 3 күндүн ичинде ошол кредитти насияларды булар алып калчу болсо, ар бир ун комбинат 10 000, 5 000ден 10 000ге чейин, 20 000 тоннага чейин ун алып келгенге буларда уже мүмкүнчүлүктөрү бар да. Буудай, ун, дан азыктарына таңсыктык болбоорун Айыл чарба министрлиги да айтууда. Себеби 2,5 айдан кийин өлкөдө буудайдын биринчи чабыгы башталат. Кыял Шаршеева, Алмаз Нурманбетов, Улуг Абдиев, Ала Тоо 24.